шакал турбайсыңар силер беле? Азыр шакалсыңар. Силердин түйүңөргө жетем деп ызырынган айдоочуну инспекторлор спирт ичимдик ичпегенин тастыкташ үчүн наркология борборуна алып баратышат. Жолдон айдоочу дарыканага токтоткула мен барбайт элем деген сөздөрүн айтып калып калуунун амалын издеп жатты. İçal tırga oynup жүргөн жок, макул бе? Жо, мен түшүнөт атам байкесине жумушуңар. Түшүнсөм ошол ичал айдаган болбойт айдап. Жо, билем мен эмеде отпайм меске. Эмеде отасың? Ближайший по пути болсо, аптекадан мен берип. Наркологдон чыккандан кийин аласың дарын. Айдоочу алдынан чыккан инспектордон камера эмне себептен тартып жатканын кызыгып сурап жатты. Телевизияларда көп. Арганда адамдар бар да, кээ бир баш ийет, кээ бир баш ийет. Анан чакырганда ичкери кирип, олтургучка олтуруп, кайра тез эле турду. Ошондо бияктан мен толук окуп чыгам беке. Эмне болду? Основание эмне болду? Управлял течный стресс состояния алкогольного опьянения без водительского удостоверения, без свидетельства регистрации технических средств. Кымыз эле ичкем деген айдоочунун спирт ичимдик ичкени аныкталды. Аңгыча инспекторлор протокол толтуруп бүтүп, айып кагазы менен таанышып чыгууга чакырды. Айдоочу мас абалында унаа башкарып бараткандыгы үчүн толтурулган айып кагазга кол койду. Бир маалда телефону шыңгырап, белгисиз адам менен сүйлөшүп, акыл кеңешин угуп, экинчи протоколго кол койбой турганын айтты. Анын себебин төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Койбойм мен. Я. Койбойм. Мен не согласында жазпам. Не согласен эмес, эчтеке койбо дейт. Азыр келем дейт өзү. Мен бля зарлы эмесмин, эмнеге мен кое берем бля? Сахашы мен зарлым. Бул жигит бейтааныш адам менен телефон сүйлөшүп бүткөн соң такси кирип, айдоочулук күбөлүгү жок руль башкарып жүргөндүгү үчүн түзүлгөн экинчи протоколго кол койбойм. Унааны мен айдаган эмесмин деп жатты. Кишини алып кылып койгонго? Хорошо, мен айтып коем. Лечемеси жок кой. Жо, эмнеге акырып кеттиңер анда? То, что мас болуп айдап жүргөнүң. Жок, ал бул мен эмесмин да, мен. Эртең сотко келсең болот. Эртең сотко келсеңиз болот. Бизде камера зафиксировано. Ар бирде бирден камера иштеп. Эртең сотко келсеңиз болот. Сотко кайрылсаңыз болот. Мени ни за что ушинтип оформить этип салды. Эч кандай эмеси жок эле. Мен зарыл эмес болсун десеңиз да болот. Пожалуйста. Жок, ал бойдо айтам. Нет. Жок, бэйде ойдум мен сен. Сөз таппайм да, камера. Эртең менен деп жүргөн ким? Протокол берген, ошол данныйлар турат. Рапорт штабы алдында жазып турат. Короого чыкканда бул жаран чөнтөк телефонуна инспекторлорду видеого тартып жатты. Балким эртең сотко берсем далил болуп берет деди окшойт. Анан артынан барып кайра эле эмне үчүн экинчи протокол түзүлгөнүн тактап алды. Аны менен катар эле алып кеткен жериме таштап койгула деген сөзүнө инспекторлор мындайча жооп берди. Машинаңызга барыңыз, пожалуйста, маршрутка жүрүп, түшүңүздө маршрутка менен кетиңиз. Байке, пожалуйста, сураңыз. Мыйзам спирт ичимдиктерин ичип алып, көңүл ачууга тыюу салбайт. Бирок спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарганга тыюу салат. Себеби мас абалында унаа башкарып, жол кырсыгына туш болгон канча деген адамдарга күбө болуп жүрөбүз. Алар бир гана өзүнүн өмүрүнө коркунуч келтирбестен канча деген бейгүнөөсүз адамдардын жанын кыйганга себепчи болууда. Кайгул милициясы жол кырсыгы катталды деген жерге барганда эки унаа сүзүшүп, эки адам башынан жаракат алып, бир айдоочу колун кокустатып алган. Жабырлануучуларга тез жардам чакыртылып, ак халатчандарды күтүп жатышкан топ биринчи жардамды өздөрү эле көрсөтүшкөн.
учурган бул жол кырсыгы күбөлөрдүн айтымында көз ачып жумгучу эле болгон. Жөө жүргүнчүлөрдүн ичинен күрмөчөн жигит бир аз болгондо мени сүзүп кетмек экен деп тобо кылып, жакасын кармап, окуя боюнча сураганда кинодогудай эпизод болду деп бир сөз менен жооп берди. Ал эми Toyota Wish унаасынын айдоочусу жол кырсыгын мындайча түшүндүрдү. Мына кызыл турат го. Мисалы жашыл турат. Жашылганда түздө көз аракет эткенде биз бурулушубуз керек. Ал келип соолуп калат да. Ошондо тиги кызылдан өткөн сүзгөн болуп Ошондой калат. Эл кырсык катталган жерге бат эле чогулуп, ары бери өткөндөр кызыгып мойнун созуп карап жатышты. Айрымдары унаасын жээкке токтотуп, жаныбызга басып келип, оор жаракат алгандар жокпу деп кабар алышууда. Арасынан кайдыгер карабай шок абалындагы айдоочуларга колдон келген жардамын берип, калыс сөзүн камерага айткандар дагы болду. Калыс мындай болду жигиттер. Эгер по сути алганда тиги катуу келип атат дейин десең, биш күч керек болчу да. Як главный жол болот. Бул деле главный жол. Но бирок бул поворот берет. Бул кое бериш керек. Хоть тиги кызылда өтсө деле, бул кызылда чыкпаш керек. По-любому муну кое бериш керек болчу. А эгер бул байкени тиги сүзүп дейин десең, булар жолдун берки башында болот. Байке Вич встречный полосага кирип атат да. Мынанчы. Почти встречный полоса. Жолдун берки бетинен. А Дайва уже жолдун берине өтүп калыпты да. Калыс сөзүңүздү айтканда кимдики туура эмес? Мындай жатканда бир 70% Вичте да күнөөчү. Андай дейбизби, мындай дейбизби, экспертизанын жыйынтыгы кимдин күнөөлүү экенин аныктайт. Ал эми сот болсо айыпты күнөөлүүлөргө тагат. Assalamu alaikum aka qanday? Endi dokumentlar ko'rdim. Бул кара түстөгү жол тандабас болжол менен түнкү саат 2-3 чамасында инспекторлор тарабынан терезесин караңгылатылган деген шек менен токтотулду. Текшере келгенде унаанын алдыңкы терезелерине кара жалтырак чапталган экен. Документтер таркалуу. Аны эме карамай жаап кош. Эми таркалуу. Жабылат. Акчамды? Кайнап койгон бактан. Сөйлейсиз байке? Бактан келет. Азыр гапты, мына сөйлөйсүз. Машина на месте өзүм эле сүрүп алам. Neda bayka? Iya. Neda? Машина деген бактан келет туруш керек. Эртең сейриз, пром төлөйсүз. Айдап. Азыр эле терминалына төлөп коесуз. Азыр сөйтүп коюп, на месте чечемин. Ошондой болобу байке? Жок, андай жок. Айнировка только стоянка элек. Да. Ошондой правильно. Сен эртең сейриз, ошону алышта айдап чыксаң. Жок, азыр эле сөйтүп коеюн байке, жазып берип коюңуздар. И так да мак. Протокол түзүлөт. Стоянка коебуз, месте түшүндүрдү. Барас. Сейриз протокол эме кыласыз дагы. Жок, кааласаңар чогуу эле барып терминалдан төлөп коебуз байке. Ну, эми терминалдар иштейт да байке. Өмүрбан терминалдары. Балкетте. Анан инспекторлор тарабынан айдоочуга тийиштүү протокол түзүлдү. Андан соң айыпты тегеректеги соода борборлорунун бирине кирип төлөп келди. Төлөдүм деген чегин алып келип, көрсөткөндөн кийин гана айдоочуну кое беришти.
Assalamu alaykum. Qanday baykat? Resoqlar qandaylar? Yaxshi. Qanday resoqlar? Yo'q bayka ichmayman. Tartmam mı ya? Üçün oturmuş benim. Masına seçkin mi? Soğuğu çıkıp basana eşlik olursa. Uç çok mu? Uçurma yok. Ne? İçmeye çok bu değil. Çok mu? Bari tur olsa Altı gün. Гүлі шықтым деймін, 60-қа тең можно. Или мындай определенный неме бар ғой. Қаерден 80-90 мың тұрады. Астырында скоростьқа қарап айдаңыз байка, ДЦПлар көп болады байка, ошон үчүн рейд болот бизде, хорошо? Айда! Акыркы убакта спирт ичимдигин ичип алып айдаган айдоочулар көп болгондугуна байланыштуу калаада рейдтик иш-чара өтүүдө. Инспекторлор тарабынан шек жараткан айдоочулар текшерүүгө алынып жатат. Албетте мындай аракет жол кырсыктарын алдын алып, адамдардын өмүрүн сактап калууга себепчи болот.